урматтуу депутаттар, урматтуу кесиптештер, эл өкүлдөрү, анан бизге чейин ушу мамлекетке кызмат кылып кеткен эл өкүлдөрү бар, бизге чейин мамлекетибизге иштеп кеткен төрагаларыбыз бар. Мына жалпы ушул бүгүнкү 4-июнь мамлекетибизде белгиленип келген парламентаризм, парламент күнү менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мына 2 жыл мурун ушу парламенттин түптөлүшүндө Кыргыз мамлекетинин эл өкүлдөрүнүн мыйзамдуу органга айланышына 80 жылдык мааракесинде, юбилейинде биз белгиледик элек. Ошого байланыштуу мына андан кийин да 4-июнь дайыма биз Кыргыз мамлекетинин парламентаризм күнүн белгилеп келебиз. Эми урматтуу кесиптештер, тарыхка бир аз кайрылып кетсек, ушул эң биринчи 1938 жылы Кыргыз СССР'нин жогорку совети түптөлүп, эл өкүлдөрү шайланган экен. Мына ошол 82 жылдан бери эл өкүлдөрү ушу мамлекетибизге, элибизге кызмат кылып, көптөгөн мамлекеттин өнүгүшүнө, ушул Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө, андан кийин 1991 жылдан бери эгемендүүлүк алгандан кийин парламенттин эбегейсиз чоң иштерин жасалышы бүгүнкү күндө тарыхыбызда байма-бай айтылып келет. Анын ичинде, урматтуу кесиптештер, мына биз 6-чакырылыш эл өкүлдөрү катары ушу элдин элегинен өтүп келип, мына бүгүнкү күндө 6 партия, мына азыр парламентте 6 фракция элге кызмат кылып келебиз. Арине, бул жерге эл өкүлү болуп келиш же элдин добушун алып 6 партия, 6 фракция келиш бул оңой нерсе эмес. Мунун бардыгы мыйзам менен камтылып, ушу элдин ишенимине жетип, элди ишендирип, өзүнүн программасы менен, платформасы менен элге берген убадаларын аткарабыз деп, мына элдин ишеними менен биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кызматыбызды, вазифабызды аткарып келебиз. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, ушул күн айрыкча биз үчүн, элдин ишенимин алып келген биз үчүн өтө бир жакшы күндөрдүн бири деп мен айткым келет. Анткени ушул ордодо, ушул жерде жалпы мамлекеттин саясаты, жалпы мамлекеттин келечеги, элдин турмушу мына ушул жерден мыйзам аркылуу кабыл алып чечилип келет. 6-чакырылыштын эл өкүлдөрү сиздер өзүңүздөрдүн ушу 5 жылдык иш аракетиңиздерде эбегейсиз чоң иштерди жаратты деп айтып кетсе, мен жаңылышпаймын. Анын ичинде көптөгөн мамлекеттик айрыкча социалдык тармакка иштеген жакшы мыйзамдарды кабыл алып бердик. 28 жылдан бери чечилбеген көп ушул социалдык тармакка элге мамлекет тарабынан кол сунган жакшы мыйзамдарды ишке ашырдык. Андан кийин коррупция менен күрөшүүдө, ошондой эле саясий бир чоң чечим чыгарган токтом долбоорлоруна сиздер колдоп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирдиңиздер. Бул да болсо келечекте мамлекеттин мындан кийинкиси өнүгө туран, өнүгүшүнө чоң бир салым кошты деп мен айтып кетким келет. Биздин жасаган 6-чакырылыштагы жасалган иштерибизди, кабыл алынган мыйзамдарды албетте, балким бүгүнкү күндө сезилбей жатса керек, албетте бүгүнкү күндө бир аз көңүл бурулбайса керек. Бирок, урматтуу кесиптештер, урматтуу депутаттар, бир күн келет, биздин жасаган кадамдарга, биздин жасаган элге болгон, мамлекетке болгон ишибиз убакыт өзү көрсөтөт, айтылат. Ошондо бир баа берилет. Бирок ачуу чындыктар да айтылып атат, кемчиликтерибиз да айтылып атат. Бирок биз ал кемчиликтерден эч убакта качпай, ал кемчиликтерди артка түртпөй, туура эмес дегенден алыс болуп, кемчиликтер болсо аны туралаганга, аны оңдоого биз дайыма ишибизди жүргүзүп келебиз. Бирок ийгиликтерди да жараттык. Сиздер менен чогуу. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер,
Мен сіздерді бүгүнкү кесиптик парламентаризм күнү менен чын дилимден куттуктап, сіздерге чын ден соолук каалаймын. Сіздердин ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Дайыма ушундай элдин ишенимде, дайыма ушундай күчтүү партиялар элдин ишенимин алып, элдин добушун алып, ушул элге, мамлекетке кызмат кыла бериңиздерди мен каалаймын. Анткени бул жерге да келиш, бул оңой нерсе эмес. Бул көптөгөн чоң бир талап иштерди, чоң бир күчтөрдү талап кылат. Бирок ошонун бардыгына чыдап, бүгүнкү күндө биз элибизге, мамлекетибизге кызматыбызды кылып келебиз. Жана бизден кийин да парламент элге, мамлекетке кызмат кылат деген тилекти айткым келет. Ошондуктан бүгүнкү биздин кесиптик майрам болуп калат. Сиздерди куттуктаймын. Дайыма жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Өзүңүздөрдүн элиңиздерге, өзүңүздөрдүн шайлоочуңуздарга дайыма жакшы ийгиликтерди, жакшы колдон келишинче бардык жакшылыктарды тартуулап келесиздер. Мына ушуңуздарды жараткан Кудайыбыз дайыма колдосун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Рахмат.